Санариптик чечимдер бул жөн гана алдыга жасалган кадам эмес. Бул бизнестин ишин тездетүүгө, чыгымдарды кыскартууга жана керексиз бюрократиядан арылууга жардам берген чыныгы курал. Санариптик трансформациялоонун алкагында мамлекеттик бажы кызматы түндүк электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү тутуму менен интеграциялоо иштерин жүргүздү. Бул тутум аркылуу төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматтарды автоматташтырылган түрдө алуу мүмкүнчүлүгү ишке ашырылды. Салык карызынын бар же жоктугу тууралуу кызмат көрсөтүү. Мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик бажы кызматынын ортосунда маалымат алмашуу жеңилдетилип, бизнес жана ведомстволор үчүн кагаз түрүндөгү суроо талаптардын зарылдыгы жоголду. ЕАЭП өлкөлөрүндө кошумча нарк салыгын төлөө жөнүндө маалымат берүү кызматы. Мамлекеттик бажы кызматы мындай маалыматтарды мамлекеттик салык кызматына кагаз түрүндөгү суроо талапты жөнөтпөстөн көрө алат. Салыктык каттоонун параметрлери боюнча маалымат берүү кызматы. Бажы кызматкерлери азыр тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучусунун салыктык статусун кагаз жүзүндө сурабастан көрө алышат. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча карыздын бар же жоктугу тууралуу кызмат. Мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик бажы кызматынын ортосунда маалымат алмашуу, маалымат алууну жеңилдетет. Бул санариптик чечимдерди ишке ашыруу шарттуу чегерилген кошумча нарк салыгынын суммасын депозиттик эсептен кайтарып берүү процессин тездетүүгө жардам берет. Ошондой эле кызматтык тапшырмаларды ыкчам жана натыйжалуу аткарууга, административдик жол жоболорду кыскартууга жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Жагымдуу шарттар бизнес үчүн да, ведомстволордун кызматкерлери үчүн да түзүлгөн. Проблема всех налогоплательщиков. Салык төлөөчүлөрдүн эң негизги маселеси шарттуу эсептелген КНСти документ түрүндө тастыктап кайра кайтарып алуу эле. Буга чейин салык менен бажы кызматтарынын ортосунда интеграция жок болгондуктан баары татаал болчу. Ар түрдүү мекемелерге барып маалым каттарды чогултуу керек болчу. Бул болсо көп убакытты талап кылчу. Буга чейин 180 күндүк тартип созулуп кетчү. 30 күн салыкта, 30 күн бажыда, анан дагы кагаз иштеринин көптүгү. Бул баарынын ишин айрыкча бухгалтерлерди аябай кыйначу. Азыр бухгалтерлер шарттуу эсеп менен иштегиси келбей жатат деген сөз туура эмес. Маселе чоң бюрократияда жана убакытты көп алышында. Бүгүн бизге көрсөтүлгөн жаңы система бизге абдан жакты. Бул чоң кадам. Бул система салык төлөөчүлөрдүн экспорттук операциялары боюнча бардык маалыматтарды толук, ачык жана ыкчам көрүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишенебиз. Рахмат сиздерге. Спасибо, ребята. Буга чейин көптөгөн процесстер кагаз түрүндөгү суроо талаптарына улам көп убакытты талап кылчу. Мисалы, жогоруда айтылган кызматтар киргизилгенге чейин тышкы экономика ишмердүүлүктүн катышуучулары депозиттик каражаттарды кайтарып алуу жөнүндө арызы менен бажы органына, андан соң салык кызматына барып, тиешелүү маалыматтарды алуу үчүн арыз жазышы керек болчу. Бул бир топ убакыт талап кылчу. Азыр болсо интеграциялоонун жардамы менен түндүк электрондук портал аркылуу керектүү маалыматтарды тез эле алабыз. Бул бизге кайрылууларды тезирээк кароого жана сапаттуу ыкчам чечим кабыл алууга көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берет. Бажы кызматы контролдон тейлөөгө өтүү.